11 каналында жаңылыктардын соңку чыгарылышы, алгач кыскача баш жаңылыктардан. Жума намазынын убактысын талашкандарды жарашууга чакырык жасалды. Президентте коомдук кызуу талкууга алынган мыйзам долбоору тууралуу пикирин билдирип, жаатташкан тараптардын башын бириктирди. Ал арада июнь когалагынын 6 жылдыгы белгиленди. Улут аралык араздашуу чыгып, андан 500га чукул кыргызстандык жаран каза болгон. Мындай окуялардын кайталанбашына кандай аракеттер көрүлүүдө, же болбосо дагы кандай мүчүлүштүктөр болууда? 11 каналындагы талкууну өткөрүп жибербеңиз. Ал эми Казакстанга куралдуу кагылышуунун арты менен уланып жаткан террорчуларга болгон каршылык уланууда. Эркиндикте жүргөн шектүүлөр менен ок атышуулар болуп кетти. Толугураак алдыда айтып беребиз. Кутман кечиңиздер менен Оолу өлкөнүн өзүндө болгон окуялардан коомчулукта кызуу талкууга алынган жума намаз тууралуу талаштуу маселе боюнча өз оюн билдирди. Президент депутат Жанар Акаев, муфтий Максатбек Ажы Токтомушев, Аалымдар кеңешинин төрагасы Абдышүкүр Нарматов, блогер Алия Суранова жана көз карандысыз эксперт Нурлан Исмаиловдор менен жолугушууда мамлекеттин светтик мүнөзүнүн конституциялык принциптерин бузууга жол берилбешин айтты. Атамбаев ошондой эле бардык нерсенин чеги болушу керектигин айтып, диний догманы ээрчиген бир катар араб мамлекеттериндеги абал кандай болгонун бардыгы көрүп турганын билдирди. Андыктан мындай чакырыктар ислам мамлекетине болгон багыт экенин кошумчалады. Жума намазы үчүн түштөнүү убактысын 1 саатка узартуу мыйзам долбоору тармактык комитетте колдоо таппай, ага каршы добуш берген депутаттарга Чубак Ажы Жалилов кескин сын айтып, алардын жаназасына барбайм деген. Мындай билдирүү боюнча Ажынын суракка алган улуттук коопсуздук кызматы ага расмий түрдө эскертүү бергени маалым. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы кайым айтышкан Чубак Жалилов менен Жанар Акаевди элдешүүгө чакырып, жеке амбицияны дайыма коомдук кызыкчылыктардан төмөн болуусу шарт экендигин айтты. Ал арада Ош шаарында 2010 жылдагы июнь коогасынын курмандыктары эскертилди. Президент Алмазбек Атамбаев буга байланыштуу кайрылуу жасады. Ал өлкө башчы арадан 6 жыл өтсө да азыркыга чейин курман болгондор менен дайынсыз кеткендердин жоктолуп келе жаткан, андан бери Кыргызстан бир топ ийгиликтерге жетишкенин белгиледи. Кайрылуунун соңунда президент Кыргызстан элине ынтымак, биримдик каалады. Эскерте кетсек, мындан 6 жыл мурун Ош аймагында улут аралык араздашуу болуп, андан 400дөн ашуун адам каза болгон. Ушул күнгө чейин 18 адамдын көздүгү аныктала элек. Июнь окуясында жарандарга жана мамлекетке келтирилген материалдык зыяндын өлчөмү 4 миллиард сомдон ашуун экени жарыяланган болчу. Тарыхта калган бул окуя кийинки муун үчүн кандай сабак болушу керек? 11 каналында бул теманын тегерегинде талкуулайбыз. Тарыхчы Кыяс Молдокасымов биздин 11 каналында. Кыяс мырза, куш келипсиз биздин студияга. Мына соңку жарым кылымдагы этнос аралык 3-чү ири жаңжал болуп калганы кайталанганы маалым. Кыргыз эли ошол эле бийлик ушундай окуяларды дагы болтурбаш үчүн кандай аракеттер көрүп жатат? Улуттар аралык мамилени чындоо үчүн учурда кандай кемчиликтери бар? Азыр бийлик болушунча аракеттерди жүргүзүп жатат. Президенттик аппаратта ошондой эле мына Кыргызстан элдеринин ассамблеясы аркылуу өзүн өзү башкаруу жана улуттар аралык мамилелер чыңдоо боюнча агенттикте ошолордун баардыгы иш жүргүзгөндөй эле болуп атат. Бирок сүңгүп ичине киргендиги анча байкала бербейт. Анткени мына кыргыз өзбек мамилелери кылымдардан бери болуп келген. Мен өзгөчө ушул мезгилде 19-жылында изилдегем. Биз элдердин ортосундагы тыкыз мамилени жакшыртпасак, бул убактылуу саясат, убактылуу аракет бул өтө тереңге кирбейт, жемишин бербейт. Өзгөчө мына шайлоо мезгилдеринде бул өтө кылдат болушубуз керек. Себеби шайлоо мезгилинде ушу улуттар аралык мамилеге бир топ мындай доо кетире турган иш-чараларды саясий элита көбүрөөк жасап атат. Ушул жагын көңүлгө алышыбыз керек. Эми акыркы 6 жыл мурун болгон окуядан кийин деле салыштыруу иретинде улут аралык мамилеге кандай баа бересиз? Улуттар аралык мамиле Кыргызстанда негизинен мындай караган кишиге жакшы эле көрүнөт. Бирок мына Ошко барганда, өзгөнгө барганда бири-биринен оочолонуу кадимгидей байкалып турат. Кыргыздар өзүнчө бир өзбектерге мурдагыдай бир үй бүлөлүк катташ же болбосо өтө бир сиңип кеткен мамилелерди өтө байкалбайт. Ошол эле мезгилде эгерде өзбек улутундагы айрым бир балдар тартип бузуп же болбосо өзүнчө бир
мыйзамдан тышкары иш жасап алар кармалган учурда дароо эмнегедир ушул укук коргоо органдары тарабынан, бийлик тарабынан аларга дароо колдоо көргөзгөндөй мамиле кылганы бүгүнкү күндө ушул түштүк жергесиндеги кыргыздарды бир топ мындай бир кооптондуруп атат, нааразычылыгын да келтирип атат. Ошон үчүн биз Кыргызстанда кыргыз болобу, өзбек болобу, же башка улуттун өкүлдөрү болобу, бардыгына бирдей жоопкерчиликтүү мамилени орнотмоюнча, мыйзамдын диктатурасын орнотмоюнча, биз бул өлкөдө мындай стабилдүүлүктү, улуттар аралык мамилени бекем чыңдаш мүмкүн эмес. Ошондой эле мурда мына бир үй бүлө менен экинчи үй бүлө, кыргыз менен өзбектин ортосунда өтө бир достук, туугандык, карым-катнаштык мамилелер көбүрөөк болсо, бүгүнкү күндө эмнегедир эки улут бири-биринен мындай оочолонгондой мамиледе болуп калып атат. Биз ошону мурдакы бир калыбына келтирүүгө аракет кылышыбыз керек. Кыяс мырза, мына сиз деле кабардарсыз, июнь окуясы боюнча табышмактуу жагдайлардын бети дагы деле ачылбай калгандары бар. Алсак ошол эле июнь окуясы боюнча козголгон кылмыш иштердин 70%-га чукулу ачылбай калды. Кандай дейсиз, бул окуянын толук иликтенбей калышы кооптуу эмеспи? Албетте, буга дагы эле болсо, мына укук коргоо органдары, адилеттүүлүктү орнотуп турган соттор өтө бир адилет карабаса болбойт. Мына мен өзүм дагы ошого бир аралашып калганым бар. Мен өзүмдүн бир жакын эжем ошол июнь окуясында өзбектерге жардам берип атып, анан ошо кварталда өзбектерге жакшы мындай баш көз болуп, жакшынакай болуп мамиле кылып аткан учурда эч жака качпайм, мен өзбектерди коргойм, өзбектер керек болсо мени коргойт деп. Бирок андай болгон жок. Ошол эжекебизди үйүнө алып келип, килемге ороп туруп, өрттөп, ошону таптакыр сөөгү мындай билинбей калганда, мына ошонун ишин соттор, укук коргоо органдары акыр аягына чейин чыгара алган жок. Мына өзүмүн мындай башыман өткөргөн окуяны. Ошол күнөөлүү адамдар табылса дагы, кийин аларды бошотуп ийүүгө мындай аракеттер көп болду. Канча аракет кылдык, сот адилеттүүлүгүн орнотуу кыйын болду. Ошон үчүн өткөндө мына Сампо окуясы боюнча дагы мурдакы бир соттордун кайра камалышы бул иштин кайра бир жандандырып аткандай болот. Ошондой эле мына Азимжан Аскаров өзү милиция кызматкери болуп туруп, анан ошол жердеги милиция кызматкерлерин ошол жерде укук коргоочумун деп жүрүп, ушунчалык мыкаачылык менен өлтүргөнгө аралашып, анан өзбек улутун кыргыздарга карата козуткан адамды мына бейөкмөт уюмдары, эл аралык уюмдар ошонун укугун коргойбуз деп канча бир аракеттер жасап атат. Эгерде бир эле полициянын Америкада ошо Азимжан Аскаровго окшогон адамдар барып туруп өлтүрсө, ошол жерде өтө катуу жазаларды алат болчу. Адам укугун коргоого бул эл аралык уюмдар дагы, бейөкмөт уюмдар дагы мындай бир калыс караса. Мына ошолордун баардыгы калыс, маселе калыс чечилбесе, мына 1990-жылдардагы окуяны калыс чечилбегендиги үчүн, ошондон бир сабак албагандыгы үчүн, ошол жыйналып келип отуруп туруп, мына 2010-жылдагы окуяда дагы аны күчөттү. Ошондой эле дагы эле болсо, айрым бир экстремисттик аракеттер дагы эле мындай сакталат. Бул жактан качып кеткен, жанакы окуяны күчөтүп качып кеткендер дагы эле чет өлкөдө беймарал өзүнчө бир бакубат турмушта жашоодо жашап атат. Ошолор жазаланбайынча бул 442 адамдын жанакы арбагы жөн жаткырбайт. Ушул түштүктөгү коогалаңдан жакындарын жоготкондордун көксөсү суубайт. Ошон үчүн бул жерде адилеттүү, мыйзамдуу чечим болуп, күнөөлүүлөр сөзсүз түрдө жазаланыш керек. Анан бир улутка бул жерде бир артыкчылык эч качан берилбеш керек. Өзгөчө укук коргоо органдары ушуга өтө бир астейдил жасаса. Анан бул бир улутка крышасы болуп атат, кичине тартип бузса, аны дароо эле телефон чалып, керек болсо ошол укук коргоо органдарынын жетекчилерине чейин телефон чалып, жөнөкөй эле көчөдө жүргөн ушул өзбек улутунун балдары кайрылып, анан дароо алып бошоп кетип аткандыгы бүгүнкү күндө мындай бир адилетсиздик бир аракеттер. Ошон үчүн укук коргоо органдары ошондой эле ушул маселеге жооптулардын баардыгы бул окуяны
да калыс үзүлдеп, анан бул жерде адилет чечим чыгарылыш керек. Ошондо кийинки океаны же болбосо мындан ары болбой эле койсун, мындан ары ушундай бир чыр чатактуу океаны келип чыгышы ошо адилеттүүлүк орногондо гана болбойт деп ишенимди айтса болот. Рахмат айтам сизге, Кыяс мырза. 6 жыл мурун болгон түштүктөгү кандуу окуялар тууралуу тарыхчы Кыяс Молдокасымов менен 11 каналында баарлаштык. Берүүбүздү улантабыз. Эми теманы Казакстанга бурам. Акдөбөдөгү терактыга тиешеси бар делген согушкерлерге карата антитеррордук операция учурунда куралдуу каршылык көрсөтүү болгонун Новости Казакстан агенттиги өлкөнүн улуттук коопсуздук комитетине шилтеме берүү менен билдирди. Жай тургундарга эч кандай коркунуч жаралган жок. Белгилей кетсек, 5-июнда Акдөбөдө радикалдар курал-жарак жасаткан 2 дүкөндү жана аскер бөлүгүнө кол салган. Анын кесепетинен 6 киши каза болуп, бир нече киши жаракат алган. Буга чейин Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Акдөбөдө бир катар имараттарга кол салган террорчулар чет жактан көрсөтмө алганын айткан. Башка кабарлардан Кумтөр ишканасынын кызматкерлери менен алардын үй бүлөлөрү жумуш токтоп кала турган болсо, жапырт акцияга чыгышат. Маалыматтарга караганда Алтын кендин ишкерлери бийлик башчылары менен мамлекеттик профилдик органдарга кайрылуу жөнөтүлгөн. Кумтөрдүн 2 жарым жылдык иш планы азыркыга чейин бекитилбегени айтылат. Ушул күнгө чейин экологиялык экспертиза менен уруксат кагазынын жоктугу, көптөгөн соттук териштирүүлөр, кылмыш иштерин иликтөө сыяктуу бир катар жагдайлардан улам Кумтөрдүн иши 1-июлдан тарта токтоп калуусу ыктымал экенин билдиришкен. Кызматкерлердин жамааты президент Алмазбек Атамбаевке ишкананын жабылып калуу коркунучу жаралгандыгы үчүн күнөөлөрдү жоопко тартууну суранып кайрылышты. Биздин каналдан эч кайда которулбаңыз. Кийинки бөлүктөгү кабарлардын мазмуну булар. Оганстанга кеткен каражаттар максатсыз пайдаланылып жатканы айтылды. Эл аралык уюм Америкага бөлгөн акча эч кандай жыйынтык бербей жатканын сындады. Ошол эле маалда тарыхта калчу дүйнөлүк футбол боюнча чемпионаттын Францияда башталуусу старт алмай болду. Ал арада бийлик террордук сокку болот деген эскертүүлөрдөн чочулабаш керектигин билдирди. Ал эми америкалыктардын көкбөрү оюнун ойношу интернетке тарады. Чет өлкөлүктөр Кыргыздын улуттук оюну тууралуу кандай ойдо калышты? Алардын реакциясын бир нече мүнөттөрдөн соң айтып беребиз. Дүйнө кабарларынан АКШ соңку жылдары Оганстанды өнүктүрүү үчүн бөлгөн акчалар пайдасыз сарпталган Оганстанды реконструкциялоо боюнча Сайгер уюмунун башкы инспектору Жон Сопка Reuters агенттигине билдирди. Маалыматтарга караганда Вашингтон бөлгөн акчалар менен жетишилген ийгиликтер соңку кездери кайра жанданган талиптердин айынан дагы жокко чыгышы мүмкүн. Уюмдун баяндамасына ылайык, АКШ 2001 жылдан бери Оганстанды өнүктүрүү үчүн бөлгөн сумманын 113 миллиард доллары жемкорлук жана туура эмес башкаруунун айынан дайынсыз кеткен. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга токтолобуз. Кыргызстанда бизнес баштоонун жолун үйрөтүп таланттуу жаштардын башын бириктирген Enactus уюмунун иш-чарасы болуп өттү. Ачылыш аземине экс-президент Роза Отунбаева жана башка бир катар чиновниктер катышкан иш-чарада студенттер чет өлкөлүк эксперттерден кеп-кеңештерди алышат. Биздин кабарчыбыз да тажрыйбалуу ишкерлердин аземине катышып келди. Enactus уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү уюштурган иш-чарада өлкөдөгү ондогон окуу жайлардын студенттери катышты. Сынактын жеңүүчүлөрү сентябрда Канаданын Торонто шаарында өтө турган дүйнөлүк кубокто өзлөрүнүн бизнес идеялары менен бөлүшө алышат. Белгилей кетүүчү нерсе, буга чейин Бишкектин юридикалык академиясынын жаштары Африкада өткөн иш-чарада өткөн жылы катышып келген. Дүйнө жүзүндөгү таланттуу жаштар ой жүгүртүүсү мыкты студенттердин башын бириктирген Enactus уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү былтыр Кыргызстан тарыхында 36 мамлекеттин ичинен мыкты аталган топ өлкөнүн студенттери экендигин белгилешет. Основная цель Enactus — это передача знаний. Enactus'un өзүнө койгон тапшырмасы ишкерликти жүргүзүүнү үйрөтүү болуп эсептелет. Ал эми чет өлкөгө чыгып тажрыйба топтоо боюнча биздин кыргызстандык жаштар жарым финалга чыгышкан. Ал иш-чара өткөн жылы Африкада болгон. Чынын айтканда баш иштеген мыкты студенттердин арасынан суурулуп чыгуу өтө эле кыйын. А биздин студенттер алардан да кем калышпасын көрсөтүштү. Достижение то, что они прошли полуфинал. Аталган эл аралык программа Кыргызстанда 20 жылдан бери алып барат. Коомдун жашоосун жакшыртууга багытталган долбоорлордун алкагында ишкерликти баштоо идеялары ийгиликтүү ишке ашууда. Наш проект связан с... Enactus бул кайсы бир бизнести ачам деп кыялдангандар үчүн ачык аянтча.
Мисалы биздин команда кадимки барактан жана чийки-заттан же кийизден ар кандай буюмдарды жасоо менен алектенет. Ойла, крафт бумага или сит пейпер. Кошумчалай кетсек, мелдешке өлкөнүн мурдагы президенти Роза Отунбаева, билим берүү министри Эльвира Сариевалар дагы келип катышышты. Алар өз кезегинде мамлекеттин башкы планында жаштарга билим берүү маанилүү экенин, кийинки муунун өкүлдөрү ары креативдүү, билимдүү болушу зарыл экендигин белгилешти. АКШнын элчилиги Facebook социалдык түйүндөгү расмий аккаунтуна америкалыктар кыргыздын улуттук спортунун түрү болгон көк бөрүнү ойноп жатышкан тууралуу видеону жарыялады. Америкалыктар көк бөрүнү кандай ойногонун көрүңүздөр. Бул команданын 2-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынан көргөнүңүздөр келеби деген сураган окурмандары элчилик. Эскерте кетсек, 2-дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 3-8 сентябрда Ысык-Көл областынын Чолпон Ата шаарында өтөт. Программа бекитилгенден кийин мелдеш программасына спорттун 25 түрүн, анын ичинде көк бөрүнүн дагы киргизүү чечими кабыл алынган. Ал арада Францияда футбол боюнча Евро 2016 бүгүн 10-июнда башталмай болду. Европа мамлекеттеринин курама командаларынын беттешинин 15-айлампасында быйыл 24 мамлекет катышат. Оюндар 1 ай уланат. Ага 2 миллиондой көрөрман келери божомолдонууда. Евро 2016 чемпионаты 4 жылда бир өткөрүлөт. Франция президенти Франсуа Оланд футбол боюнча Европа чемпионаты учурунда террордук чабуулдар коркунучу бар экенин билдирген. Бирок жарандарды дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырып, чемпионат учурунда мамлекеттин 10 шаарында коопсуздук чаралары күчөтүлөрүн, ал үчүн 90 000 тартип сакчылары тартыларын билдирди. Былтыр ноябрда Парижде теракттан бери Европа мамлекеттеринде коопсуздукка байланыштуу чочулоолор сакталып турат. 11 каналдын жаңылыктар бөлүмү мына ушундай кабарлар менен өз жумушун жыйынтыктайт. Кайрадан учурашканча жакшы калыңыздар.